Düzlep duralım. Garantini boyu 1.74 eken daha. 74. Az dişin görüp koyalım bir. 3 yaş eken. Taza pişti. Taza pişti. Жаза уже бышты болып тұр мінекей. Дешін көрсеңіздер. Ассаламалейкум, урматтуу биздин Музтуу YouTube каналыбыздын катталуучулары. Азыр сиздерге туугандар ушул Нокаттын Калдай айылынан өзүңүздөр билесиздер. Бул үйдөн өтө чоң ушундай сыны келишкен жылкыларды көп чыгарат туугандар. Ушул жылкыны сиздерге толук мүнөздөмөсүн айтып тартып беребиз. Сатууга чыгып атат туугандар. Биз менен чогуу болуңуздар. Мынакей урматтуу туугандар, бүгүн Нокатта 8 август 2020 жыл ушул өзүңүздөр көрүп турган Сууркөк кайманатындагы аябай чоң сыны келишкен чоң жылкыны тартып көргөзүп бермекчибиз туугандар. Келечекте торпо булакты таамай жерге жете турган жылкыны мүнөздөмөсүн айтып өтсөк достор, бул жылкы азыр ушул тапта бышты, 3 жашта. Мынакей боюндагы өзүңүздөр менен чогуу өлчөп көрдүк. Эгерде түз өлчөгөндө туугандар 1.74 гаранти бою бар экен. Эгерде жаткыр өлчөсө 85, 1.85тен дагы ашып кетти туугандар. Мынакей караңыздар. Бул бышты өзү Европадан келген, Европадан келип, Прибалтикадан келиптир. Мынакей караңыздар. Сыны келишкен, көкүрөк десе көкүрөк, соору десе соору, кыскасы төгөрү төп келген бул жылкы азыр Нокаттын Калдай айылына сатууга чыгып атат туугандар. Эгерде реальный клиенттер болсо, баасын эйси менен өзүнүн менен чогуу чечесиздер. Андыктан туугандар, атты келип көрүңүздөр. Ат жаккан болсо, баасы эйси өзү айтат. Ошол баа боюнча чечип алсаңыздар болот туугандар. Андыктан жылкы сүйүүчүлөр, биздин көрүүчүлөр атка баа бериңиздер. Кандай ат экенин өзүңүздөр баалап алсаңыздар болот. Эгерде туугандар ушул бышты дагы 2 жыл чоңой турган болсо, бир гигант ат болчудай түрү бар экен. Мынакей караңыздар. Теңге көк, Сууркөк кайманаты дагы өзүнө жарашыктуу кайманат коюлуп тур. Азыр канча жем жейт азыр? 4-5 килограмм арпа да? 4-5 килограмм арпа жейт экен. Такасы бар экен. Така туруш жоошпу? Мынакей азыр буту колун сиздерге бир сизе тартып көргөзөйүн. Буту колу эч жерде мындай айыбы жок, эч жерде оорусу жок. Кыскасы ат жакшы, жооштугу жоош. Мынакей туугандар. Бир бастырып коюңчу бул жака. Атты баалаңыздар, атка баа берип, реальный клиенттер болсо, эйсинин номерин мен алды тарапка жазып өттүм. Сууркөк кайманатындагы бул ат кимге насип кылды болду экен. Андыктан туугандар, атты көрүп кетүү үчүн Нокаттын Калдай айылына, кире бериштеги айылга келип көрүп кетсеңиздер болот. Мынакей достор, бул атты азыр күн ысыктыгына байланыштуу атты мындай чабып жүгүртүп көрбөйбүз. Себеби атты кыйнап коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан туугандар, торпо кулактын атын караштырып жүргөндөр болсо, торпо кулакка атты тарбиялайм деп жүргөн биздин туугандар атка баа бериңиздер.
аттың басы ээси өзү айтмай болду. Аттың басын бул видеода сыр гана сактай турган болдук. Андыктан туугандар, чалыңыздар, жаман негатив жазгандан алыс бололу туугандар. Жаман сөздү жазбай, жакшы гана өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар. Эч кимиңиздер ушундай оор күндөрдө оорубаңыздар туугандар. Андыктан баарыңыздарга жалаң жакшылыктарды гана тилеп кетели. Андыктан бүгүнкү көргөзүүнү, жарнама иретине тартылган көргөзүүнү соңуна чыгарабыз достор. Сак саламатта калыңыздар. Туруп туруң. Мына кабактарын да сизге бир тартып көргөзүп коеюн. Аттын кабагы. Ат мындай чоң атты дагы көптөн бери тарта элек болчубуз. Мынакей бүгүн ноокатта чыгып, ноокаттын калдайынан сизге тартып көргөзүп атабыз. Андыктан туугандар, келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө аман болуңуздар, тынч болуңуздар.